Assalamu алейкум, Facebook достар, қандайсыңар? Арбаңыздар. Бүгінгі күніңіздер маңайлы өтсін, шаңды өтсін. Соц тармақтарда арғандай талқылар болатат, пикирлер болатат. Ошоға мен мындай как жарандық ойымды жана менің атыма айтылып жатқан арғандай мисалы Адам Кенсанбаевтың сүретін қойып алып, же башқалардың сүретін қойып алып, именно президенті Жапаров Садыр Нуркожоевичтің группаларына арғандай иш әрекеттер болатқанына барыңыздар күбө болып атсаңыздар керек. Анан кейін Алмазбек Атамбаевтың дағы сүретін қойып алғандар, бұлар арғандай мисалы чагымчыл иштерге ошол биз фейк дейбизби, ким дейбиз. Урматтуу туугандар, мындай. Давайте мындай калыс болойлу. Калыс болойлу, адилеттүү болойлу. Мурда Садыр Жапаровду колдоп жүрдүң эле, эмне Райым Исмаилович Райымды колдоп атасыңбы дейт. Менчи официально айтып кетейинби өзүм жаргандык позициямды. Мен чындыкты колдойм ар дайым. Мен чындыкты колдоп келгенмин буга чейин, дагы колдойм. Кудайга шүгүр, азыркы президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичти дагы колдойм. Колдоп келгенмин. Бигана дагы бир жол айтам, атка такабайм. Ким Кыргызстанды, мисалы, мындай бир жакшы жака, кыргыз элин сүйгөн, элине пайда келтирген инсандардын барын колдоп келем. Буга чейин дагы колдоп келгенмин. Анан кийин ортодон эле ызычы кылып, азыркы президентибиздин сүрөтүн коюп алып, өмүрүндө мекенчил атын билбеген, өмүрүндө мекенчил болуп көрбөгөндөр ортого ар нерсе салайын деп эптеп, эми ошондой экен да. Кыргыз ошондой экен, путтан тартат экен. Мисалы, менде пилдин териси де. Кыйбат кыла бергеле күнөөмө алына бересиңер. Эми айтпай коеюн десем, мисалы, оозуму кычтырат да могу жердеги. Именно ушул сайтта отурган кээ бир мындай фейк дейбизби, ким дейбиз. Ооба, мен Ошко барып келдим, Кудайга шүгүр. Бүт ошол жердеги аураны, ошол жердеги болгон окуяны көрдүңүздөр өзүңүздөр. Ошол жердеги болгон нерсени эми ким эптеп эле ошол айтып кеткен атың өчкүр онабы азаттыкчы ошонун кээ бир фейктери мурдагы жалганы чыгып калбаш үчүн мурдагы итсактардын немесин чыгарып былтыры уят болуп атты беле ошонун шерменеси чыгалып өзү бул үчүн берене жазып турат чоң атайын элди дүрбөлөңгө салып атайын деп ошонун көрсөтмөсү менен азыр Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинде отурат. Кечеки митинг болгон киши Райым Матраимов же Райым Миллион дейбизби отурат. Бул жоопкерчиликтен качуу үчүн ошондой иш аракеттер болуп атпайбы? Буну биз мындай эл билип эле турат, соц тармак колдонуучулары билип эле турат. Анан кече дагы мен Ошко өз көзүм менен көрдүм. Өз көзүм менен. Мына оң көзүм менен дагы, сол көзүм менен дагы көрдүм. Элдин кандай мындай неме экени. Чындыгында эле мындай Кудай бар да. Эл агыл келип атты, ушундай кыскасы тамеле берип койдум жес. Ошого бир аз неме кылайлы? Бир аз мындай маданияттуураак болуп, соц тармактарда бирөөнүн бул эч кандай саясат эмес. Бул эч кандай саясат. Бул жерде адамдын тагдыры чечилат, Өткөндө Улуттук коопсуздук комитетинин немес камчабам жалап аттык. Немеге түшкөндө оруп калганда саясатыңарды жыйыштыргыла. Адамдын ден соолугу биринчи орунда деп. Эми милдет кандай болбойм го, мен биринчи бакырып чыкканмын. Чынбы? Адам оорубасын. Адам түрмөгө түшпөсүн. Адам больницага түшпөсүн, адам оорубасын, негизгиси адамдык сапаттан кайтпайлы. Анан бул жерде неме кылайлы? Этияттайлы. Кээ бирлерчи, мисалы мен открыто эле айтам. Бүт менде скриншоттор бар уже дискке ыргыды, бүт архивке. Кийин өзүңөр уят болуп калышыңар мүмкүн. Анча-мынчаларын байкап атам. Эптеп эле күнөөкөр кылыш керек. Эптеп эле мисалы элдин акчасын урдаган, элдин акчасын ошону бетке кармап атасыңарбы? Ошону бетке кармап аткан болсоңор, мисалы давайте калысык бололу. Бетке кармай турган нерсе яман көп да өзүчө. Мели салыктан урдаптыр. Атың өчкөр анабы Бабанов 12 миллиард
салыкка, налогко төлөш керек эле го. Түшүнбү? Мели, бул деле өзү мындай саясий иш, келишим сүйлөшүү болгондур. Төлөш керек эле го. Кана калыстык мен жашап жаткан өлкөдө. Кана калыстык мен жашап жаткан өлкөдө туугандар. Россияга мисалы чыгып кет ошол жактан сөйлөсөм, жок. Мен өз өлкөмдө жашайм. Ушу өлкөмдө адилеттүүлүк болбоюнча кашык канымга чейин мындай айта берем, дей берем. Дагы неме кыласыңар? Кулматов кана. Түшүнбү? Ошол убакта унчукпай жүрүп туруп, Атамбаев бийликтен кеткенде сайракчыга тонабы баш кылып туруп, ошол убактан начальник эле да анын. Түшүнбү? Начальник эле. Эми бул бетке кармайын десең көп нерсе бар. Бетке кармайын десең көп нерсе бар. Эми мындай калыстык болойлу туугандар. Калыстык болойлу. Эмоция калтырып сүйлөгөнүм үчүн кечирим сурайм го. Просто мындай калыстык адилеттүүлүк жеңип келгенде рано или поздно, эртеби кечпи жеңет. Эртеби кечпи жеңет. Бул сөздөр чынлыгы жүрөктөн чыккан сөздөр. Мурдагы эле Жапаровду колдоп келдиң, эми Райымды колдоп атасың дейт. Ооба колдоп атам, не дейсиң? Ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Кече дагы Байкесин акасын көрдүм, Искендер Матараимовду. Бир ооз сүйлөгөн жокмун. Бир сом алган жокмун ошо кишиденчи. Бир сом бул жерде түшүнгөн адамга мындай адилеттүүлүк, калыстык адамдын тагдыры чечилип атат, урматтуу туугандар. Түшүнбү? Адамдын тагдыры чечилип атат. Ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин, дагы бир ирет, чындыкты айта берем. Урматтуу Матраимовдордун үй бүлөсү, сиздерге сабырдуулук каалайм. Бул күндөр дагы өтөт. Бул күндөр дагы кетет. Силердин мага бир сом акчаңар керек эмес. Мен 12 жыл сыртта орустун карын күрөп, дагы бир жолу ушуну баса бергилеп айтып кетем. Желкем чукур көрсүн деп өзүмдүн өлкөмө келгенмин. Ушуга ошогон гейлерге каршы, ушуга ошогон кээ бир инсандарга каршы биздин өлкөдө башаламандык кылам деген ниеттери болгондорго каршы бир эле мен эмес, бул ошогон көп кыргыз элим бар. Биз адилеттүүлүктү сүйгөн элбиз. Бир эле СМИ менен, ютубуңар менен, клопуңар менен, азаттыгыңар менен элдин башын айланта албайсыңар. Мен көзүм тирүүбү? Мен силерге ондого жол бербеймин мен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Анан кийин кээ бир мындай немелер этияттагыла. Или мурда Жапаровду колдоп келди эле, эми деп. Немени азыр ким Райымды колдойсуң, тияк деп. Ооба, колдоп келгенмин. Алхамдулилла, өзүмдүн ниетим ишке ашты. 6 жыл колдодум. Дагы колдой берем. До конца. 6 жыл чуркадым, бир сом албай. Мен просто милдет кылгандай болуп коеюн го, урматтуу Сабыр байке, Жеңешка, үкам Рустам көрөсөң, милдет кылбайм мен. Кудайга шүгүр, намаздарда дуа кылып аттым. Менин ниетимди же бирөөнүн ниети ишке ашты, садыравам. Президент кылдык. Болду. Мени сатып алышыңар мүмкүн, бирок менин позициямды сатып ала албайсыңар го эч ким. Мен жарандык позициям бар го. Түшүнбү? Мен ардайым слабый жактамын. Мен ардайым адилеттүүлүк жактамын. Мен ардайым калыстык жактамын. Сөгүп атат, тээп атасыңар. Жок, коомдук пикир. Мисалы башкача да, оны мына түшүнгөндөр атат. Неме кылайлы? Урматтуу достор, урматтуу дос эместер, урматтуу фейктер, урматтуу фейк эместер. Мындай калыстык, адилеттүүлүк биринчи орунда менин өлкөмдө. Анан адамдын өмүрү биринчи орунда. Ушундай кылайлы. Ошо мен ушуну эле айтып кетейин дегенмин. Достор, ушул видео менен бөлүшүп койгула. Бул Facebook'тагы досторум ар кандай адамдар бар. Эмоция калтырып сүйлөгөн үчүн кечирим сураймын. Ар дайым сиздердин кызматыңыздардабыз. Биз өлкө үчүн кашык канын, мисалы кашык каныбызга чейин күрөшө турган, сагылаша тургандар, адилетсиздик үчүн күрөшө турган, сагылаша тургандар, калыстык үчүн күрөшө турган, сагылаша тургандар еще
тынч эсен аман Кудайым алхамдулилля ырыскыны берип атат. Буга чейин деле берип келген ырыскы түгөгөндө гана анан кийин бул дүйнөдөн жалган дүйнөдөн кайтышыбыз мүмкүн. Ошого Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн. Бул видеону көргөндөр сиздердин үй бүлөгүңүздөргө тынчтык каалайм, амандык каалайм. Ар дайым чындык тарапта болойлу. Ар дайым чындык жеңпеген, дагы буга чейин дагы жеңпеген, bundan кийин дагы жегет иншалла. Ошо достор, сиздер менен улуңуздар Кыргызстандын катардагы жараны Мекенчил Илимбек Исраилов. Рахмат чоң.